Саламатсыңар балдар. Бүгін адайби оқу сабағы. Жағымдуу маанай тартуулап алалы. Балдар, азыр кайсы мезгил? Туура, жаз мезгили. Жаз мезгили келгенде эмнеден байкап атасыңар? Ооба, күн жылыды, чөптөр чыкты. Эң алгачкы гүл кайсы деп ойлойсуңар? Туура, албетте байчечекей. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызда кандай тема өтөбүз деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз байчечекей жөнүндө болмокчу. Сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк. Окуучулар байчекей тууралуу маалымат алышат. Өнүктүрүүчүлүк. Өз ойлорун толук түшүндүрүп бере алышат. Тарбия берүүчүлүк. Бири-биринин ойлорун уга билишет, жаратылышты коргой билүүгө тарбияланышат. Көрсөткүчтөр. Эгерде байчечекей тууралуу маалымат алышса, өз ойлорун толук түшүндүрүп бере алышса, бири-биринин ойлорун уга билишсе, жаратылышты коргой билүүгө тарбияланышса. Балдар, азыр мен силерге байчечекей эмне үчүн эрте жазда чыгат деген уламышты окуп берем. Кун коюп угуп отургула. Эрте жазда бажырайып чыккан байчечекейдин качан жаралганы тууралуу көп уламыштар бар. Айрым маалыматтарга ылайык бул жер жүзүндөгү эң алгачкы гүл. Бир жолу кыш өзүнүн достору ызгаар жана шамал менен жер жүзүнө жазды келтирбейбиз деп жетишет. Муну уккан гүлдөрдүн баары коркуп башташат. Бир гана байчечекей коркпостон сабактарын түздөп карды жарып чыгат. Байчечекейдин кар бетинен чыккан жалбырактарын көргөн күн жерди жылуулугу менен ысытып, жазга жол ачып берген экен. Ошондон кийин кыш жаздын кезеги келгенде акырын жол бошотуп берип калыптыр. Балдар, азыр дептериңерди алып чыгып, байчечекей жөнүндө кыскача эссе жазгыла. Балдар, биз билбеген байчечекей тууралуу кызыктар көп экен. Азыр мен ошол тууралуу айтып берейин. Байчечекейдин илимий аталышы лагантус деп аталат экен. Бул гүлдүн башы уулуу болгондуктан кемирүүчү жаныбарлар ага тие алышпайт. Байчечекей кызыл китепке киргизилген, андыктан аларды үзүп сатууга мыйзам жол бербейт. Эгер күнөсканада атайын өстүрүп, сертификаты бар болсо гана сатууга болот. Байчечекейдин түсү, формасы ар кандай. Жада калса шар түрүндөгү Элвис деген аталыштагы түрү бар. Жалпысынан байчечекейдин 12-18ге чейин түрлөрү кездешет экен. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Эмнеси менен жакты? Силер байчечекей тууралуу кызыктарды мурун уктуңар беле? Байчечекейдин илмий аталышы лагантус экенин билчү белеңер? Анын башы уулуу экенин билчү белеңер? Дагы эмне билгиңер келет? Үйгө тапшырма: ыр жаттоо, сүрөт тартуу, түшүнүүңөрдү айтуу. Саламатта калгыла.